Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү маселе көрсөтүүсү Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан Токойго бай өлкө деп айтылып келет. Деги эле чындыгында Жалал Абад облусу дагы тоолуу аймак болуп, Токойго бай облустардан ошонго катарында эле өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Арстан-баб ата Токой чарбасы дагы өзүнүн жаңак Токой менен белгилүү. Деги эле Арстан-баб ата Токой чарбасында кандай кеңейтүү иштери жүрүп жатат, көчөттөрдү отургузуу кандай болуп атат. Деги эле Арстан-баб ата Токой чарбасы боюнча бүгүн сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Арстан-баб ата Токой чарбасынын директору Үмөтов Батырбек Асанбекович келип отурат. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Батырбек мырза, мына ушул Арстан-баб ата Токой чарбасы ушул белгилүү да, Жалал Абад облусунда, Кыргыз өлкөсүндө, деги эле коңшу өлкөлөрдө дагы мына ушул Арстан-баб атанын ушу жаңак Токой менен белгилүү. Деги эле ушул сиздердин Токой чарбада кандай иштер жүрдү, территориясы кандай, ушул боюнча башында айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсызбы, урматтуу Ильяс мырза. Негизи Арстан-баб ата Токой чарбасы Жалал Абад областынын 14 Токой чарба бар, ошонун бирөөсүн толуктаган Токой чарба. Арстан-баб ата Токой чарбасы негизинен жалпы аянты 19.001 гектар түзөт. Ал анын ичинен 3 токойчулук бөлүмү менен бөлүнөт. Чайтерек, Гүмкана, Коштерек Токой бөлүмү болуп бөлүнөт. Негизинен Арстан-баб ата Токой чарбасы өзүңүздөргө белгилүү болгондой баягы табигый жаңак токойлор менен белгилүү. Негизинен жалпы 3200 гектар аянтта жаңак токойлор бар. Жаңак каптаган токой аянты 19.000 гектардын ичинде баягы 3000 гектары бул жаңак, 3200 гектары бул жаңак каптаган аянт болуп эсептелет да. Ал эми 2021-22 жылга аткарылган жумуштар боюнча кыскача айтып кетсем, негизинен жыл сайын биздин айыл чарба министрлигине караштуу Токой кызматы бар. Ошол Токой кызматы тарабынан бизге жыл сайын план тапшырмалар бекитип берилет. Ошол план тапшырманын негизинде 27 гектар аянтка токой өстүрүү иш-чаралары пландаштырылган. Ал эми 22 жылга биз Арстан-баб ата Токой чарбасы жалпы жол менен 33 гектар аянтка токой отургузуу иштерин жүргүзгөнбүз да. Көчөт отургузуу иштерин жүргүздүк. Ал эми 27 гектар аянтты бул план тапшырманын негизинде аткарган болсок, ал эми Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин жарылына ылайык 2022 жылга баягы Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында 6 гектар аянтка өзгөчө отдельный бир бөлөк максаттар көчөт отургузуу иштери жүргүзүлгөн да биздече. Ал бүгүнкү эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой эң чоң Токой чарбада эң чоң бир маселе, проблема бүгүнкү күндө баягы калктын саны көбөйгөнүнө байланыштуу мал жандыктардын саны да аябай өсүп атат күндөн күнгөчү. Анын мал жандыктар менен токой өстүрүү жумуштары аябай кыйындап кетет да. Ошого байланыштуу биз Жапон Кыргыз проектинин алкагында 6 гектар аянтка атайын тосмолорду алып, тосмо менен тосуп, анан ушул жерге 6 гектар аянтка Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында дагы өзгөчө көчөт отургуздук да. Ошол менен жалпы 33 гектар аянтка көчөт отургузуу иштери жүргүзүлгөн. Эми ошол туура маселени айтып өттүңүз да, ушул Токой чарбада жаш көчөттөрдү өстүрүү, аны баягы кароо Токой чарба кызматкерлери аны баягы көзөмөлгө алса, бирок ошол эле учурда аны ошол мал жандыктарын сактоо дагы бир топ көйгөй жаратат да. Анан жогоруда айтып өттүңүз, ошол бүгүнкү күндө атайын тосмолор менен тосулду депчи. Бул эми ошондо жаш көчөттөр отурулган жергеби же жалпы кандай багытка койдуңуздар? Негизинен ошол жаш көчөттөр отургузулган аянттарды гана тосуу иштери жүргүзүлөт бизде, себеби баягы жаш көчөттү 5 жылга чейинки аралыкта эгилген көчөттөрдү тосмо менен тосмолосок, баягы мал жандыктардан сактап калганга бизде мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн жаш көчөттөрдү тособуз да. Ал эми бүгүнкү күндө Токой чарбанын негизи эле Арстан-баб ата Токой чарбасы бир проект, баягы Германия кызматташтыгынын алкагында бир проект бар, ЖЗ деген проект. Ошол проекттин алкагында бизде жылына ушундай бир интегрированный план управления деп коебуз, баягы биргелешип башкаруу план арендаторлор менен бирге түзөбүз.
ошол багытта арендаторлор менен токой чарба биргелешип план иштеп жасап, анан кээ бир керектүү материалдарды биз проектке сунуш катары беребиз. Ошол материалдарды алып берсеңиздер, бизде ушундай мүмкүнчүлүк бар, токой өстүргөнгө деп. Ошол проекттин алкагында анан кийин ЖЗ проектинен баягы материалдарды алып, токойду тосуу иштерин жүргүзүп, анан көчөт отургузабыз да. Негизинен ошол основной баягы өсүүчү көчөттөргө гана тосуу иштерин жүргүзөбүз да, негизи ушундай. Мен билгенден ошо токой чарбалар өзүнчө ушул токойду кеңейтүү боюнча ошол боюнча атайын көчөттөрдү отургузуп келет да. Анан ошол сиздер дагы мына ошол жогоруда айтып өттүңүз, баягы жаш көчөттөрдү быйылкы жылы токой чарбаны кеңейтүү боюнча дагы иштер жүргүзүлдү деп. Кайсыл көчөттөр басымдуураак эгилди, тегилди? Ошолор боюнча да бир маалымат бере кетсеңиз. Негизинен ошол жогоруда айтып өтүп кеттим сиздерге, баягы 33 гектар аянтка токой отургузуу жумуштары жүргүзүлдү деп айтып кетпедимби? Анын 23 гектары жалаң жаңгак токойун, жаңгак көчөтүн отургузабыз. Негизинен эми баягы шартка байланыштуу кайсыл көчөттөрдүн өнүмдүүлүгү жакшыраак болот, анан кайсыл токойду кеңейтүү бизде деле план тапшырма бар атайын. Бирок негизинен биз жаңгак өстүрүүгө аябай көбүрөөк көңүл бурабыз, көбүрөөк шарт түзгөнгө аракет кылабыз. 27-23 гектар аянтка быйылкы жылда жаңгак токойлору, жаңгак көчөттөр отургузулду. Ал эми калган баягы 8-9 гектар аянтка уже алма, алча, анан баягы шум көчөттөрүн отургузганга басым жасадык да. Негизинен основном көңүл бурганыбыз бул жаңгак көчөттөрүнө көбүрөөк көңүл бурабыз. Эми чындыгында Арстан Бата токой чарбасында мына ушул өзүнүн жаңгак токою менен өзгөчө да. Анан эми бул баягы бир эле мисалы үчүн Орто Азияда эмес, Европаларга чейин таанылат да. Арстан Бата токой чарбасы десе баарды жаңгак токой менен элестетет да. Анан эми ушуну кийин окумуштуулар дагы, эксперттер дагы айтып чыгып атат, баягы жылдан жылга ушул жаңгак токойлордун азайып бараткандыгы баарыбызды баягы ойлонтот депчи. Анан бул токой чарба кызматкерлери дагы сиздердин бирден бир максатыңыздар ушул токой чарбаны сактап калуу токойлорду. Аны кеңейтүү, ошонун ичинде эле жаңгак токоюн дагы мынакей сактап калуу боюнча багыттарды жүргүзүп келип атасыздар да. Ушул токой чарбанын бүгүнкү күндө ошо жаңгак токоюнун абалы кандай? Чындап эле ошондой азайып барып атабы? Ал эмнеден улам ошондой окумуштуулар айтып жатат деген суроону бергим келип атат. Негизинен аябай актуалдуу суроо берип атасыз азыр, Ильяс мырза. Негизинен жаңгак токоюн чын эле бүгүнкү күндө аябай коркунучта. Сиз туура эле суроо берип атасыз. Бирок токойчулар ошого карабастан жылдан жылга жаңгак токоюн жашартууга, же болбосо кайрадан калыбына келтирүүгө аябай жакшы аракет кылат. Бул бир эле токой чарба эмес, бул бүгүнкү күндө токой кызматы, бүгүнкү күндө министерство, айыл чарба министрлиги тарабынан аябай катуу жакшы көңүл бурулуп атат да, токойлорду өнүктүрүү боюнча. Ал эми сиз туура суроо бердиңиз, негизинен баягы естественно баягы табигый жаңгак токой деп айтпадымбы? Бул көп жылдык өсүмдүктөр да, мында 200, 300, 400 жылдык жаңгактар бар да бүгүнкү күндө. Алар бүгүнкү күндө карып атат. Ошону жашартуу максатында жылына ошол 25, 30, 35, 40 гектарга чейин жаңгак көчөттөрүн кайрадан отургузуу иштери жүргүзүлүп атат да. Ал эми биздин мына 2022 жылда токойчулар үчүн аябай бир жакшы бир мындай көңүл буруу болду. Биринчиден токойчулардын буга чейин баягы айлык маянасына көңүл бурулган эмес. 2022 жылдан баштап, уже август айынан баштап, уже биз токойчулар айлык маянасына көтөрүлүп, мындай туура сөз менен айтканда, мурда 5-5,5 миң сом айлык алган токойчу азыр 15 миңден ашыкка чейин айлык алып калды. Бул аябай токойго көңүл буруу деп эсептейбиз. Токойчулардын дагы токойго болгон мындай аң сезими өзгөрүп атат да. Ошол эле учурда баягы сиз айтып кеткендей, жаңгак токойлорун кеңейтүү, жаңгак токойлорун кайрадан токой каптаган аянтка которуу, баягы отургузуп, бизде атайын токойдун өзүнүн бир ыкмалары бар. Бир жыл отургузган токойубузду биз 5-6 жылдан кийин токой каптаган аянтка которобуз. Бүгүнкү күндө ошол иш-чараларды жүргүзүп, жаш токойлорду отургузуп, жашыраак жаңгак токойлорду көбөйтүү бул биздин милдетибиз болгонуна байланыштуу бүгүнкү күндө ошол иш-чаралар жүргүзүлүп атат да.
Ал эми сиз жогоруда белгилеп өткөндөй баягы эми ар кандай оорулар, ар кандай бир илдеттер, токойго болгон бүгүнкү күндө аябай жакшы көңүл бурулуп, аларга дарылоо иштери жүргүзүлүп жаткандыгы бүгүнкү күндө ушундай жакшы жакка өзгөрдү деп эсептейм да мен алчу. Эми ошо сиздердин токой чарбаңыздын айланасында ушул жашоочулар турак үйлөрдү салып, ошол токойго жакын жерде дагы тургундардын баягы саны көбөйгөн да. Алар менен баягы биргеликте алар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, биз токойду сакташыбыз керек, аяр мамиле жасашыбыз керек деген бир элдер менен да түшүндүрүү иштери жүрөбү дегенин да. Эми өзүңүздөр билесиз, баягы токой чарбанын көпчүлүк жерлери биз баягы ижарага берип атпайбызбы? Ижарага алгандан кийин алар кандай карайт аны? Канчалык көңүл бурат? Аны баягы мыйзамсыз же болбосо эч кимдин уруксаты жок кыйып кетпейби деген суроолор жаралат да. Бул багытта кандай жумуштар болуп атат? Негизинен баягы сиз айтып кеткенсизби, мыйзамсыз кыйуу боюнча мен мындай так кес айта алам. Бүгүнкү күндө элдердин токойго болгон түшүнүгү аябай жакшы жакка өзгөрдү деп айта алам да. Мыйзамсыз кыюулар дээрлик 80-90% токтоду. Бүгүнкү күндө чын эле мыйзамсыз кыюу деген маселе жөнүндө маселе чечилди. Элдер жергиликтүү калк бул жөнүндө өзүн түшүнүп калышты да. Ал эми жанагы сиз аябай жакшы белгилеп кеттиңиз, баягы мыйзамсыз курулуштар боюнча. Бул эми негизинен токой чарба баягы калк жыш айланышкан токой чарба болуп эсептелет. Биздин Арсанбаада токой чарбасы азыр 30 миңден ашуун калк жайгашкан токой чарбанын аймагында. Анан ал боюнча жылына бизде 5-6 жолу элдик жыйындар болот. Ошол элдик жыйындарда биз толук элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ошол мыйзамсыз курулуштар боюнча, мыйзамсыз кыюулар боюнча, мыйзамсыз мал жандыктарды жайуу боюнча, деги эле баягы токойдун зыянкечтери боюнча бүт ошол жергиликтүү калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Андан кийин эми бүгүнкү күндө Арсанбаада токой чарбасында 26 токой коргоо кызматкерлери иштейт. Баягы лесная охрана деп коебуз. Лесная охрана даже мен да ошол лесная охранага кирем негизинен. Анан ошол лесная охрана толугу менен токойду коргоо сактоо жумуштары менен элек болушат да. Анан ошол эле кишилер ар дайым жергиликтүү калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт постоянно. Ар дайым жүргүзүп турушат да. Эми бүгүнкү күндө мамлекеттин программасы дагы мына ушул токойлорду сактап калуу негизги багыттарынын бири болуп, мына ушул түрдүү иш-чаралар өтүп, жыйындар, форумдар, ушул эл аралык уюмдар менен дагы ушундай токойду кантип өнүктүрсөк болот деген программалар дагы иштелип чыгат да. Анан ошондон эле баягы акыркы 5-6 жылдан бери мамлекетибизде баягы санарип деп атпайбызбы, бүгүнкү күндө санарип көбөтүү, видео камераларды коюп орнотуу деген маселелер ушу баардык тармакта ишке ашып келип атат. Ошонун ичинде дагы мына ошол токойлорго дагы мына ошондой видео көзөмөлдөрдү коюу маселеси дагы айтылды эле да. Бул жагынан кандай жумуштар болду сизде? Аябай жакшы маанилүү эмени айтып атасыз. Негизинен Арсанбаада токой чарбасында биз 4 проект менен жылында иштешип келебиз. Бул ошол ЖЭЗ проектинин алкагында алардын партнерлору бар. Бизде Кем Палату деген проект бар. Ал проект жанагы жайыттар боюнча иш алып барышат. Жайыттарды кантип сакталып калыш керек, жайыттарды кандай рационалдуу пайдаланышыбыз керек, анан эми баягы деградациянын алдын алуу боюнча көп маселелерди колго алышат да. Ошол проекттин алкагында Арсанбаада токой чарбасында 2021-жылы ошол видео көзөмөлү бар көзөмөл пунктун түзгөнбүз. Пост деп коебуз, ошол тосмо, атайын тосмо жасатып, ал жерге ошол тосмонун кароолчу кишиге атайын комната даярдап, анан видео көзөмөлү менен бүгүнкү күндө Арсанбаада токой чарбасында видео көзөмөлү бар көзөмөл пункттар иштеп жатат да. Санарип териштирүү боюнча. Ал эми экинчи бир мындай маанилүү жагдай. Негизинен жылына мисалы бизде 4200 арендатор бар, баягы ижарачы, токой пайдалануучу 4200. Ошонун баарын атайын ИСУЛ деген программа дайындалган токой кызматтарынан. Бүгүнкү күндө баардык санарип териштирүү боюнча баардык Кыргыз Республикасынын ошо биздин токой кызматы, ошол биздин айыл чарба министрлиги баардыгы карап турган ошондой бир база түзүлгөн.
Ал базада ар бир арендатордун ошол кайсы жерди пайдаланат тиги программадан Google'дан, Google карта деп коебуз да, биз спутниковый картадан көрүп тура тургандай мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Бүгүнкү күндө баардыгыбыз ошол ИСУ программасын алкагында ошол арендаторлордун баардыгын базага кирип сатабыз. Бул баягы токойчуларга болгон дагы бир ыңгайлуу, э? Да, ыңгайлуу. аябай ыңгайлуу ал чейин. Жакшы. Эми мына жогоруда эле айтып өттүк да, биз баягы быйылкы жылы мамлекет башы тарабынан атайын ушул айлана чөйрөнү көрктөндүрүү, жашылдандыруу боюнча атайын Жашыл Мурас улуттук программасы жаз айынан баштап өзүнүн жумушун аткарды. Анын ичинде ушул республика боюнча миңдеген көчөттөр отургузулду да. Анан жогоруда өзүңүз да айтып өттүңүз, Токой Чарбада дагы мына ушул улуттук Жашыл Мурас программасы иш алып барды деп. Эми ошол улуттук Жашыл Мурас программасынын негизинде отургузулган көчөттөр мына азыр күз айы болуп калды. Канчалык деңгээлде ал өсүлүп жетти, көктөй алды, же болбосо өзүнүн эмесин бербедиби, ушу кандай болду? Негизинен баягы жалпы 33 гектар аянтка отургуз деп айтып кетпедимби? Анын ичинен бул 27 гектар бул биздин Токой кызматы тарабынан берилген атайын план. Негизи ал деле Жашыл Мураска биз отургузганбыз. Андан сырткары 6 гектар аянтка атайын тосуу менен тосуп, Жашыл Мурас өнөктүгүнүн алкагында көчөт отургузуу иштери жүргүзүлгөн да бизде. Бүгүнкү күндө Кудай буйруп насип кылган биз конечно токойчубуз, бизден 90% өнүмдүүлүгү бар. То есть бул деген аябай жогорку көрсөткүч болуп эсептелет. 90%га бүгүнкү күндө ошол эккен Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында отургузган көчөттөрүбүз 90%га өнүмдүүлүгүн берди. Проживаемость 90%га түшүрүлдү да. Конечно, андан башка көчөттөрүбүз деле ошондой эле. Бүгүнкү күндө эң чоң эле маселе ошол тосмолоп эле королоп калсак, көчөттөрүбүздүн ошол эккен бойдон өсүшүнө толук кепилдик бар да. Ал эми ачык аянтка отургузуп койгон болсок, анда мал жаныбар, ар кандай бир эмелер менен өспөй калышы кыйын да. Ошол эле. Туура айтасыз. Эми жогоруда биз айтпадыкпы, баягы бүгүнкү күндө токойлордогу бирден бир көйгөй маселе. Анда жогоруда айткандай биздин баягы мурун 10 жылдап, 15 жыл мурун билесиз да, Токойдо баягы кыюулар көп орун алып, баягы токойлордун кыйылуусуну мына бардыгы бир көйгөйлүү маселеге айландырды да. Барган сайын, жыл сайын мына ошол маселеден арылып, бирок баягы мал жалдыктын саны көбөйгөндүктөн баягы жаш көчөттөрдү малдар баягы жок кылып коюу коркунучунда болуп келди да. Эми сиздердин жогоруда айткандай проекттер ишке ашып, мына ошолар жакшы баягы өзүнүн өсүмдүүлүгүн берсин деген тилектебиз. Ана эми дагы бир суроо бергим келип турат да ушул жерде. Биз жогоруда айтып өттүк, баягы биз жаш көчөттөрдү аларды баягы шарт эле алып отургузуп коюу бул баягы оңой эмес да. Аны ушул көчөттү уругунан өстүрүү, болбосо атайын баягы күнөсканалар, канча күнөскана бар бүгүнкү Арстанбата Токой Чарбасында, ал жерден канча көчөттү отургузуп, канчасын быйыл мына ушундай тиг алдыңыздар? Негизинен жана күнөскана деп айтып кетпедимизби? Арстанбата Токой Чарбасында баягы табигый күн менен энергия алуучу бир эле күнөскана бар. Алга баягы өзгөчө бир технология менен курулган. Ал жерге биз өзгөчө сапатта жаңы көчөттөрдү отургузабыз да. Баягы бизде 15 даана өзгөчө сапатка деп белгиленген жаңак дарактар бар. Ошол жаңак дарактарынан үрөндөрдү алып, ошол көчөтканага отургузабыз. Ал эми 2022 жылдын эсебинен биз 183 миң даана ар түрдүү породадагы жаңы көчөттөрдү отургузуп, питомниктерибизге, өзүбүздүн көчөтканаларыбызга 183 миң даанадан ашык ар кандай токой көчөттөрүн өндүрдүк быйылкы жылга. Ал эми буйруса 2023 жылга биз муну 200 миңге жеткизебиз деген пландарыбыз бар. Ал жерде обязательно жаңгак көчөтү, алма көчөтү, алча көчөтү, терек көчөтү, ушундай бир биздин Токой Чарбага ыңгайлуу, өсүшүнө ыңгайлуу токой көчөттөрүн өстүрүү бизде жылына аткарылат да. Эми жогоруда айтып өттүңүз да, ушу КНСКда өстүрүп жаткан ушу 180 миң көчөт бир эле ушу сиздердин Токой Чарба бөлүмдөргө иштейби, же болбосо мына ушул
облустун көпчүлүк аймактарында бүгүнкү күндө токой чарбаларынан атайын сатып алышып көрктөндүрүп атышпайбы? Же ошол жака да жумшалабы? Ошол жака да сиз туура айттыңыз. Негизинен токой чарба үчүн жылына 35-40 миң дана көчөт сатылышы мүмкүн. Ал эми калган көчөттөрдү биз баягы жогору баягы мурунку өстүрүлгөн жашы чоң көчөттөрдү ошол сырткы башка айыл өкмөттөр менен келишим түзөбүз. Шаар, мэрия менен башка бир шаар айыл шаарлар менен келишим түзүп ошолорго да беребиз. Бирок өзүнүн акча каражаты менен бекилген, ал атайын монополияга каршы чөңгө салуу агенттиги тарабынан биздин көчөттөрдүн баасы бекитилет. Ошол бекитилген баа менен келишим түзүп аларга беребиз да. Эми ошондо бүгүнкү күндө сиздердин бир нускаңыздар бир эле ушул сиздерге караган токой деле өнүктүрбөстөн бүгүнкү күндө облустун көпчүлүк жерлеринде эме эме болуп аткан да, жетиштирип көрктөндүрүүгө. Рахмат. Эми ушул жерде баягы биз айтып атпайбызбы? Андан сырткары дагы ошо сиздер тарабынан атайын ушул улуттук парктар дагы ачылды. Анын негизги максаты эмне? Паркта эмне болот? Ушулар боюнча дагы маалымат берсеңиз. Мен жогоруда айтып кеттим сизге, баягы 2022-жылда баягы Жашыл Мурас улуттук компаниянын алкагында отургуздук 6 гектар деп атпаймынбы? Негизинен Арсанбаатар токой чарбасында токойчулар үчүн практикалык жумуш өтүүчү территория жок экен да. Мен жеке өзүмдүн идеям менен ошол жерде Арсанбаатар токой чарбасынын токойчуларынын паркы деп атадым атайын. Ошол жерде токойчулар атайын барып, эгүү тигүү жумуштарын жүргүзүп, жана башка практикалык иштерди жүргүзүү үчүн атайын 6 гектар территорияны Арсанбаатар токой чарбасынын паркы деп атап, атайын тосуу менен тосуп, ошол Жашыл Мурас өнөктүгүнүн алкагында көчөдөгү жумуштар жүргүзүлдү да. Ошол бүгүнкү күндө атайын парк деп аталып калды эми ошол жер. Ал жерде токойчулар өзүнүн баягы бизде негизинен баягы жогоруда айтып кеттим го, баягы калк жайлашкан айыл өкмөт болуп эсептелет токой чарба. Ошондо бизде 9 мектеп бар. Кээ бир учурда ошол мектеп окуучуларын атайын тияка алып барып, кандай отургузат, кандай эмне болот, практикалык жумуштарды жүргүзүү максатында атайын ушуну парк деп атадык да. Быйыл ишке ашкан болсо, ошондой нерсени практика жүзүндө кылдыңыздарбы? Мектеп окуучуларын алып барып жетиштиңиздерби? 2022-жылда быйыл 2 жолу семинар өттү. Ал жерде атайын ошол Арсанбаатар токой чарбасында 19-чу Ислам Юрий Исламов деген мектеп бар, 34-чү Арсланов деген атында мектеп бар. Ошол эки мектептин окуучуларын паркка алып барып, ошол жерде практикалык жумуштарды биздин инженердик техникалык состав алып барып ошол окуу практикасын жүргүзүштү. Эки мектептин 11-класстарына ошондой практика жүргүзүштү да. Эми андан сырткары дагы баягы токой чарба десе көпчүлүк эле бир эле көчөттөрдү отургузуу же болбосо токой менен алектейт да, бирок сиздердин атайын өзүңүздөрдүн жайытыңыздар, атайын ушул мал жандыктар жана башкаларды дагы иш алып барып келесиздер да. Ошол багытта кандай иштер жүрүп атат? Баягы ошол эле мисалы үчүн токой чарбаларда атайын көпүрөлөрдү ишке ашыруу баягы биздин жер алган жарандарыбызга шарттарды түзүп берүү багытында кандай? Негизинен баягы айтып кетпедимби, Кен Палату деген проект жана ушул ЖЭЗ проекттин алкагында эле партнерлор бар. Ошол Кен Палату деген проект, ал проекттин негизги максаты жайыттарды башкаруу, жайыттарды рационалдуу пайдалануу боюнча ал кишилердин проекти ушундай да. Ошол проекттин алкагында негизинен Арсанбаатар токой чарбасында 3200 гектар жайыт бар. Бул жайыттар прицельный деп айтылат, жакынкы жайыттар. Баягы адгонный эмес, алыска айдап баруучу жайыттар эмес, бул жакынкы жайыттар болгонуна байланыштуу бизде ошол жайыттарды рационалдуу пайдалануу боюнча ошол проекттин алкагында бир топ иштер жүргүзүлөт да. Анан ал проекттин алкагында бизде 6 дана ошол көпүрөлөр салынды. Бул 2016-жылдан баштап ушул 2021-жылга чейин 6 дана ошол жайыттарга өтүүчү көпүрөлөр салынган. Элдерге, жергиликтүү калкка шарт түзүп берүү максатында. Ошондой эле канча баягы мониторинг деп коет, мониторинг жүргүзүлүп, анализ жүргүзүлүп, кайсыл жайытка канча мал койсок болот, сыйымдуулугу канча экени боюнча анализдер жүргүзүлгөн да. Ал эми ошол проекттин алкагында ошол жайыттарга шарт колдон келишинче түзүлдү бүгүнкү күндөчү.
даже биз жайыттарга баягы өзүнчө арендаторлорго жанагы күндөн энергия алуучу светтерге чейин коюп бергенге мүмкүнчүлүк жаралды да бизгечи. Бүгүнкү күндө ушундай иштер жүргүзүлөт. Эми баягы токой бул байлык деп коет го. Ошол эле бул баягы жогоруда айтканыңыздай эле баягы мына ошол эле жаңак токойлор, башкалар мына өздөрү баягы мурун эми бул канчанчы кылымдардан бери келип атат да. Буну баягы бирөө барып көчөтүн отургузган эмес, же болбосо ашкал эмес, өз жаратылыштын эмеси менен чыккан баягы токойлор деп коебуз да. Эми баягы жылдан жылга азайып бараткан үчүн бүгүнкү күндө токой кызматкерлери көчөттөрдү кеңейтип, ошону баягы жок болуп кетпеш үчүн алдын алыш үчүн иш-чаралар жүргүзүп келесиздер да. Анан эми биз жогоруда айткандай эле акыркы бирок токойду дагы биз баягы жөн эле мисалы үчүн ошол эле жаңактарды эме кылбастан ижарага берип, ошо бир тарабынан элге дагы бир аз пайдалуу болсо, экинчи тарабынан ошол эле токой чарба кызматкерлерине дагы мына ошондон акча каражатын түшүрүп, кысасы мамлекетте мына ошол токойду дагы иштетүүнүн жолун изделип атат да. Анан эми биз эле баягы бир эле жаңак токоюна карап отура беребизби деген баягы суроолор туулушу мүмкүн да. Анан акыркы жылдары көрүп атасыз, баягы жапайы алмалар. Алмаларды мисалы үчүн терип алуу, мурун аны эч ким кызыкпай, ал жөн эле төгүлүп калчу да. Акыркы жылдары мына ушул маселеге дагы көңүл бурулуп, атайын ушул алмадан иштетилип чыккан атайын сууларды дагы, компотторду иштетип келип атат да. Деги эле мына ошондой кирешелүү токойлорду өстүрүү бакытында да кандай болуп атат? Аябай маанилүү суроо бердиңиз азыр, Ильяс мырза. Негизинен Арстан Багдат токой чарбасында жылына 2021 жылы жалпы кирешеси 4 миллион тегерегинде киреше кирген болсо, ал эми 2022 жылга буюрса биз пландап атабыз 5 миллион. То есть 1 миллион ашыкча киреше киргизе алабыз депчи. Жаңы бир мүмкүнчүлүктөрдү, жаңы бир шарттарды таап, ошол немени көтөрүү боюнча аракеттер жүрүп атат да. Ал эми жанагы жогоруда айтып кеттиңиз, токой продукциясы боюнча. Токой продукциясы боюнча негизинен эки атайын проект менен быйыл сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Буюрса бул келечекте ишке ашып калат деген ойдомун. Бул бир проекти, бул ошол эле ЖЗ проектинин алкагында баягы ГУ деп атабыз, географическое указание деген атайын бир проект иштелип чыгып атат. Жаңгактын брендин чыгаруу боюнча. Арстанбап жаңгагы деген атайын бир бренд алуу боюнча, анын сыртка экспорт кылуу боюнча. Ошол жергиликтүү калкка бир жардам иретинде, же болбосо жакшыраак акчага сатканга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ошол географическое указание боюнча. Ал эми экинчи мүмкүнчүлүк баягы сиз алма жөнүндө айтып кетпедиңизби? Как раз быйыл Япон эл аралык бир уюм бар экен. Алар токой чарбага келип өсүп биз менен келишимдер түзүп атат. Буюрса эмдиги жылкыга ошол алма жанагы кургатылган алма как деп коебуз, кургатылган алманын баасын 150 сомдон алуу боюнча биз менен келишим түзүп атат да. Эми бул келишимди биз түзгөндөн кийин арендаторлор менен биринчи макулдашып, кийинки жылга буюрса ошол алманын кагын кайра иштетүү боюнча бир ишкананы тактап, анан кийин элдерден ошол сырьёну алганга мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз да. Мен ойлойм, буюрса 2023 жылда ошол иш жумуштарын баардыгы ишке ашат деп. Быйыл көбүркү бир иш кагаздарга уже кол коюшуп, дайынданып атабыз да. Алла буюрса. Жакшы, себеби мына жогоруда мен эмне айтып атсам, баягы мамлекет мисалы үчүн ошол өндүрүлгөн продукцияларды сыртка экспорттоого, бул ортодо баягы анча-мынча маселелерин чечип берүү жагын кол кылат да. Ошол эле мына бүгүнкү күндө токой чарба сиздер дагы жакшы колго алып атат экенсиздер. Эгерде ошо ижарачы өзүнүн ошол алмасын алып, кагын чыгарып, жакшы баада сатып алган болсо, биринчиден анын чөнтөгүнө жакшы. Экинчиден токой чарбага дагы түшөт да акча. Эми мындай бир тараптуу кошо, эки тараптуу жумуш болуп атканы билинип турат да. Ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Анан Батырбек мырза мындай жогоруда дагы аткарылган иштер, ошондой эле токойду кеңейтүү боюнча, отургузулган көчөттөр боюнча маалымат бердиңиз. Анан ушу көчөтүүнүн соңунда сизге эркен микрофон беребиз. Кайрылууңуз болсо айтып алсаңыз болот. Рахмат, Ильяс мырза. Чоң.
негизи эле бул баардыгыбыздын дем алып жаткан аба бул көбүнчө ушул жашыл токойлордун эсебинен да көбүнчө. Анан мен негизинен эмне деп кайрылат элем, жалпы жарандарга, жалпы элдердин ишине ийгилик болсун, ден соолук болсун, аманчылык болсун, ар дайым жакшылыктар жүзгөрүшүн насип этсин. Анан экинчи бир маселе ошол баардыгыбыздын оюбузда мен ойлойм, токой деген бул дүйнө жүзүндө өтө бир баалануучу эстисин токой, мындай табигый токой, бул Кыргызстанда көбүрөөк да. Ошол токойду сактап калуу, ошол токойду көбөйтүү, өстүрүү бул баардыгыбыз милдетибиз болуш керек деп ойлойм да мен. Жеке оюм. Ошол ар бир кыргызстандыкка токойго болгон ой пикири, мамилеси жакшы болсун деген эле тилекте калам. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Арстан Бата токой чарбасындагы аталып жаткан иштер, ошондой эле токойлорду кеңейтүү маселелери туурасында талкуу жүргүздүк. Ар дайым жерибизде тынчтык, элибизде биримдик болсун. Көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубай болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламатта калыңыздар.